Саламатсыздарбы? Кыргыз тилине арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тема Чыңгыз Айтматовго арналат. Биз бул сабакты Чыңгыз Айтматов менен Мухтар Шахановдун жазган "Аскада калган аңчынын ыйы" деген китептен үзүндүнүн негизинде өтөбүз. Алгачкы менин суроом албетте кыргыз элинин жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүү, сиздерге тапшырма алдын ала ушундай чакырык иретиндеги, ушу темага киришүү иретиндеги. Негизи Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмнелерди билесиздер? Ал жазуучу болгон кандай чыгармаларын окудуңуз? Кайсы тилде окудуңуз? Жана кайсы чыгармасынын баарынан жакшы көрөсүз? Ошондой эле чыгармачылыктан башка дагы кандай иш менен алектенчү эле Чыңгыз Айтматов? Казак жазуучусу, бир кезде Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Мухтар Шахановду менен Чыңгыз Айтматовдун кандай мындай экөөнү бириктип турган эмнелери бар эле, мамилелери кандай эле? Негизи эле ошо "Аскада калган аңчынын ыйы" деген китепти кезиктиргенсизби, окугансызбы? Кандай пикириңиз бар? Ошону эстеп көрүңүз. Биз болсо ушул мен атаган китептен үзүндү окуйбуз. Бул китеп негизи эскерүү китеби. Чыңгыз Айтматов өзүнүн мурунку бала кезинен берки башынан өткөргөндөрүн эскерет. Ошондой эле Мухтар Шахановдун эскерүүлөрү бар. Биз ошондон бир үзүндүнү алдык. Ошол үзүндүнүн негизинде кеп кылабыз. Алгач ошол үзүндүдө кезиге турган жаңы, мүмкүн сиздер үчүн жаңы болот, же мүмкүн сиздер үчүн анча көп колдонулбаган, аз кезиктирген сөз болоттур. Биз бир аз ошо сөздөргө токтололук. Биринчи текстте үмүт деген сөз бар. Бул эмне үмүт деген? Адамдын тилеги, келечекке болгон бир жакшы ою болот деп ойлонгон бир күткөнү, ошону биз үмүт деп атайбыз. Үмүт деген сөздөн этиш бар. Мисалы, мен үмүттөнөм деп айтабыз. Менин үмүтүм бар. Менин үмүтүм үзүлдү деп айтабыз. Үмүтү үзүлө элек деп айтабыз. Бул туруктуу сөз айкашы. Үмүт үзүлдү же үмүт үзүлбөйт деген. Үмүт үзүлдү, эми аны күтпөйм. Мен ал жөнүндө ойлонбой калдым дегенди билдирет. Тилегеним ишке ашпай калат деп айтат. Кийинки сөз, мисалы, текстте ушундай формада кезигет: тилечүү. Ушундай формада кезигет. Баштапкы этиштин формасы бул тилөө. Бир нерсени биз тилейбиз, өтө каалайбыз. Мындай тилек кылабыз, Кудайдан сурайбыз деп айтабыз биз. Мен ушуну менин тилегим деп айтабыз. Өтө каалаганыбыз, ошону мындай көксөп күткөнүбүз болуп эсептелинет. Чарба деген сөз кездешет сөздө. Чарба көп кеңири колдонулчу мындай сөз айкашы. Бул айыл чарбасы деп айтабыз. Айыл ишине тиешелүү иштер. Мал чарбачылыгы деп айтабыз. Токой чарбасы деп айтабыз. Бул мындай бир туруктуу бир багытта, бир тармакта жүргүзүлүп жаткан ишти айтабыз чарба деп. Үй чарбасы дейбиз, жеке менчик чарба деп да айтабыз. Кийинки сөз кызыктай деген сөз да кездешет бизде, мындай таң каларлык, бир күтүүсүз, башкача. Негизи кызык деген сөздүн алат. Мага кызык, мага жагат, менин көңүлүмдү бурат деп айтабыз. Мен мисалы спортко кызыгам деп айтабыз. Биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына кызыгам деп айтабыз. Демек, кызык деген сөздөн этиш дагы жаралат. Биз этиш түрүндө колдонобуз. Мен кызыгам, мен кызыкпайм деп. Анан кызыктай деген сөз. Бул мындай бир башкача, адаттагыдан бир өзгөчө көрүнөт. Бир көнүм иши эмес дегенди биз кызыктай деп айтабыз. Иш жүзүндө деген сөз кездешет. Бул кайсы иштин жүзүндө? Бул чындыгында деген сөз да, турмуштун мындай чынына келгенде. Мындай бир нерсени ойлогом,
бирок чынында мындай болду, башкача иш жүзүндө мындай болду деп айтабыз. Дагы көп колдонулат, мисалы сөз менен эле айтпайсыздан мындай өзүңдү иш жүзүндө көрсөт деп айтабыз, мындай кантип жасаганыңды көрсөт деп. Дагы текстте улгайып деген сөз кездешет. Негизи улгаюу деген сөз бул картаюу, көп жашка чыгуу дегенди билдирет. Улгайган адам дейбиз, карыган адам, картаң адам, бир топ жашка чыккан адамды биз улгайган дейбиз. Дагы мыкты деген сөз бар. Мыкты абдан жакшы, эң жакшы деген мааниде колдонулат. Эң сонун деп айтабыз. Мыкты деген сөз ушундай жакшы сапатты билдирчү сөз. Мүнөзү деген түрдө колдонулат, текстте кездешет. Негизи мүнөз бул бир адамга, жаныбарга же бир нерсеге тийиштүү болгон бир өзгөчөлүгү, ошого туруктуу бир ошонун өзгөчөлүгү, ошонун бир кайсы бир касиетин биз мүнөз деп айтабыз. Ошондой эле катуу деп колдонулат. Баса текстте ушундай туруктуу эмес, бирок эркин сөз айтканчы мүнөзү катуу деп колдонулат. Демек мындай өтө катуу карманган, мындай жумшак эмес деген сөз. Мындай мүнөзү катуу адам кандай адам? Жумшак эмес адам. Дагы бир сөз кездешет ушундай формада, шылдыңдап деген сөз кездешет. Шылдың кылуу, шылдыңдоо, шылдыңдап күлүү, шылдың кылды дейт. Мындай мазактоо үстүнөн бир кайсы бир кемчилигин көрүп, ошону ачык айтып күлүү да. Ошону мындай кичине кемситкендей, кичине мындай аябай анча көп сый мамиледеги эмес сөз да, мындай шылдың кылып атат депчи, мындай кемсинтип атат, мындай кем жагымды айтып атат, ошону көрүп күлүп атат дегенди билдирет. Толтура деген сөз кездешет. Толтура деген сөз аябай көп деген сөз. Мисалы, ой менин ишим толтура, менин суроом толтура, сага берейин деген. Демек абдан көп дегенди билдирет. Дагы бир сөз кездешет, асыл деген сөз кездешет. Бул жерде бир күтүүсүз айкашта кездешет, текстте кызыктуу. Бирок негизи эркин сөз катары алсак, асыл, мисалы, асыл таш деп айтабыз, баалуу таштарды. Мисалы, асыл таштарга кайсылар кирет? Мисалы, акак мисалы асыл ташка кирет. Бермек мисалы асыл ташка кирет, баалуу дегенде. Ошондой эле асыл деген өтмө маанисинде асыл ойлор айтылды деп айтылат. Асыл зат деп айтабыз туруктуу сөз айткач. Демек баалуу, жакшы деген сөз, мындай өйдө бааланган, мындай жогору коюлган нерсени асыл деп айтабыз. Ошондой эле тараган деген да сөз кездешет ушул текстте. Мунун маанилеш сөзү бар. Жайылган деген мындай сөз бар. Мисалы, ушул киши жөнүндө жакшы сөздөр элге тараган деп айтабыз. Же элге жайылган деп айтабыз. Дагы бир башка мааниде, мисалы, балдар эс алууга тарады деп айтабыз. Мында жайылды дегенге маанилеш болбойт, экөөнүн тарады, ушундай эс алууга чыгуу, каникулга чыгуу деген мааниде тарап кетти деген мындай маанилеш жана чектелүү. Бул ушул контекстте жайылды менен маанилеш боло албайт. Тараган деген гана сөз колдонулат. Дагы бир аз сөздөр бар. Ушул жерден баштап кетебиз. Негизинен деген сөз бар текстте. Башкача менен айтканда көбүнчөсү. Мисалы, мен айылга барганда негизинен кыргызча сүйлөйм. Көбүнчөсү, көпчүлүгү деген сөздү билдирет. Дагы контекстте кездешет ушундай формада. Көзүмдү алайтып туруп калдым деген сөз бар. Көзүмдү чоң ачып деген сөз, алайтуу, көздү алайтуу, аябай чоң ачуу дегенди билдирет. Кийинки сөз таң калганынан дегендей колдонулган формада. Ушундай таң калуу, мындай бир нерсе, бир күтүүсүз бир нерсе болгонго ушундай кабыл алабыз да, таң калабыз. Көнүм иш эмес, бир күтүүсүз бир нерсе болгондо таң калдым деп айтабыз. Мактоо деген сөз бар. Мен мактап жатканымды деген формада колдонулат. Мактайт деген эмне? Бир нерсенин же кайсы бир адамдын жакшы жагын айтуу, ошону мактайт деп айтат. Баа берүү, оң баа берүү, жакшы баа берип айтуу жакшы жактарын, ошону биз мактайт деп айтабыз.
Ошондой эле текстте алып турсун деген сөз кездешет. Мунун кайсы синоними бар? Маанилеши атүгүл деп айтабыз. Мисалы, мен мисалы алманы аябай жакшы көрөм, ал турсун мисалы көк болсо деле жейм, мисалы айтса болот. Атүгүл деген мааниде экөө маанилеш. Улантыңыз деген сөз бар. Башкача айтканда, кайсы бир ишти андан ары жасай бериңиз, андан ары жасап кете бериңиз дегенде улантыңыз. Айырмаланат деген сөз бар. Айырма деген бул эки нерсенин, эки көрүнүштүн, эки адамдын ортосундагы окшош эмес жактар айырма. Андан келип чыккан нетиже айырмаланат. Демек, бири-бирине эки нерсе, эки адам бир кайсы бир сапаты боюнча, кайсы бир өзгөчөлүгү боюнча окшош эмес, бирдей эмес дегенди билдирет, айырмаланат. Капаланып деген сөз кездешет, эжем капаланып айтты дейт. Мындай көңүлү чөңкү болуп, кубанычтуу эмес дегенди билдирет. Толуп жатат деген сөз бар. Толуп жатпайбы дейт. Аябай көп дегенди билдирет. Башында айтпадык го, толтура деген сөз. Ошо экөө уңгулаш болуп кетет. Толтура же толуп атат. Айтам го, менде акча толуп атат деп айтсак болот. Аябай көп дегенди билдирет. Бул тексттен кездеше турган, менин оюмча, сиз үчүн балким аз тааныш же жаңы деп эсептеген сөз болду. Албетте сиз текстти окуп отурганда сөзсүз өзүңүзгө тааныш эмес, сиз үчүн жаңы болгон сөздү карап жазып отурасыз. Колуңузда азыр калем саап же жана кагаз болуш керек, же дептер. Себеби биз текстти окуурдун алдында биз текстти эмне кылып иштей турганыбызды тексттин үстүндө билип алышыбыз керек. Биз текстти уккандан кийин, жакшы көңүл коюп уккандан кийин текстти биз ичке жана жоон суроолорду түзөбүз. Ичке жана жоон суроолор деген эмне? Силер көрүп тургандай, таблица түрүндө түзөбүз. Биринчиден ичке суроолорду бир жагына жазабыз, жоон суроолорду экинчи жагына жазабыз. Ичке суроо деген эмне? Бул өзү жөнөкөй суроолор деп мүнөздөсөк болот. Ал суроого, бул суроолорго биз текстти окугандан кийин тексттин мазмунуна таянып дароо эле жооп берип койсок болот. Бул суроолорго жооп бериш үчүн ойлонуу, же кайсы бир өзүнүн билгениңизге таянуу, же көз карашыңызга таянуу деген талап кылынбайт. Биз маалыматты алдык, башкача айтканда текстти уктук, ошо тексттин укканыбызды эле кайра жооп берип коюшубуз керек. Ошондой жоопту талап кылган суроолорду ички суроолор деп айтабыз. Алар мисалы ким деп башталат, качан, так жооп талап кылына турабы. Ички суроолорго баса дагы мындай таптак жооп берип койсо болот. Текстке таянып турупчу, тексттин мазмунуна таянып туруп, алган маалыматка таянып туруп. Кайда деп сураса болот. Мисалы, сиз кайда жашайсыз? Жоксо Бишкек кайда жайгашкан? Ким, мисалы, азыр мисалы Бириккен Улуттар уюмунун башчысы ким? Же болбосо жаңы жыл качан келет? Эмне деген суроо, канча деген суроо, кайсы деген суроолор, булар ички суроолор болуп эсептелет. Аларга бир жактуу жана так жооп берип койсок болот. Ал эми жоон суроолор деген бул адатта эмне үчүн деп башталат. Эмне себептен сиз мындай деп ойлойсуз деп башталат. Же болбосо, мисалы биз мындай дейли, анда эмне болот эле деп ойлойсуз деп баштаса болот. Же болбосо, эгер тигиндей болсо, мисалы, анда эмне болот эле? Же мисалы биз мынтип айтып койсок болобу? Же болбосо, тиги менен мунун айырмасы эмне деген сыяктуу суроолор болот. Башкача айтканда, жоон суроолордун максаты бир кайсы бир ойго, көз карашка, кайсы бир текстте берилбеген, биз алган маалыматта берилбеген, бирок ошого байланыштуу өзүбүз билген башка жактан алган жоопту дагы берсек болот. Бирок эң негизгиси, бул жерде жооп берип аткан адамдын жеке көз карашы, сын ой жүгүртүүсү, баасы, чыгарган бир тыянагы,
бир карманган бир ою, идеясы ошого жооп болот да. Анан сөзсүз бул жерде көп учурда кандайдыр далил керек, кандайдыр негиз керек, мындай бир аргумент деп коебуз го, ошол талап кылынат. Эгерде ички суроолорго жөн гана маалыматка таянып жооп берип койсок, ким, качан, кайда, эмне деп. Ал эми жоон суроолорго биз өзүбүздүн билимибизге, ойлогонубузга, көз карашыбызга, объективдүү бир кандайдыр логикага, же болбосо элди айтып жүргөн маалыматка, далилдерге, фактыларга биз таянышыбыз керек болот. Демек, жоон суроолорго жооп бергенде бир жактуу жооп болбой калышы мүмкүн. Жоон суроолордун жообу ар бир адамдыкы ар түрдүү болушу мүмкүн. Көз карашына, ойлогон оюна, карманган идеяларына таянып, же болбосо бир жагдайга жараша ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бул жерде абсолюттук чындык деген жооп болбошу мүмкүн. Демек, биз азыр суроолорду уктук, ичке жана жоон суроолор деген эмне экендигин. Эми текстти угууга даярданабыз жана текст менен иштөөгө өтөбүз.